Программабызды улантабыз. Негизи эле бүгүнкү күн менен бардык кыргызстандыктарды бизди көрүп аткандарды Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын күнү менен чын дилибизден куттуктайбыз. Тарыхка кайрылсак 1938 жылдын 24-июнунда биринчи Кыргыз СССРнин Жогорку Советине жалпы элдик шайлоо өткөн. Советтер Союзунун убагында 12-чи чакырылыш иштегенин жакшы билесиздер. Акыркысы айтылуу легендарлуу парламент дал ошол чакырылыш көз карансыздык декларациясын кабыл алып, эгемен мамлекеттин тум президенти Аскар Акаев шайланган. Совет маалында депутаттардын саны өзгөрүп турган. Алгачкы чакырылышта 284 киши болсо, кийин алардын саны 350гө чейин жеткенин жакшы билесиздер. Бул биздин тарыхта легендарлуу парламент деп ат менен азыркыга чейин айтылып келе жатат. Ооба, бул эме тарых, аны эч ким жокко чыгара албайт. Биз программабызды улантабыз. Мына тарыхый кадрлар Кыргыз телевидениясынын архивинен биз алып көргөзүп жатабыз. Өзгөчө мындай ностальгия болот болуш керек Атаган мырза, улумундун өкүлдөрү үчүн. Ушул күндөрдү көрүп алып, абдан сагынабыз. Караңыздарчы. Биздин таңкы мейман деп аталган рубрикабызды баштайбыз. Көрсөтүүбүзгө Улуттук илимдер академиясынын академиги, юридика илимдеринин доктору, профессор Чолпонкул Арабаев агабызды чакырганбыз. Куш келипсиз деп сөзүбүздү баштайлы. Алга сизди дагы бүгүнкү ыйык күн деп атабыз. Мамлекеттин баш мыйзамы кабыл алынган күн, 29 жыл толуп аткан экен эгемен мамлекеттин баш мыйзамына. Майрамыңыз менен деп сөзүбүздү баштайлы анда эмесе. Саламатсыздар. Мен дагы жалпы эле теле көрүүчүлөрдү, кыргызстандыктарды бүгүнкү Конституцияны кабыл алынган күнү менен атылган майрам менен чын ниет пейилден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат. Эми Конституция бул биздин баш мыйзам катары, мынакей сиздер дагы алдыда бир топ дүйнөлүк тарыхка кайрылып, качан пайда болгон, кандай маани маңызына чейин бир топ жакшы айтып бердиңиздер. Эми Конституциядагы бул бардык мамлекеттерде кабыл алынган эң башкы мыйзам. Башкача айтканда, бүгүнкү жөнөкөй тил менен айтканда, бүгүн глобалдык ааламдашуу доорунда жол карта деп айтсак болот. Жол карта мындай багыт берүүчү бир кеме кетип атканда компас деп айтсак болот да. Себеби заман ошого алып келатат. Баш мыйзам кийинки кабыл алына турган мыйзамдарга тирөөч боло турган, ошолорго бир булак боло турган өзүнчө бир ыйык мыйзам да. Себеби калган кабыл алынган бүгүнкү коомдогу бардык мамилелерди жөнгө сала турган эң башкы мыйзам Конституция болсо, андан кийинки пайда болгон мамиленин бардыгын кийинки мыйзамдар жөнгө салат да. Ошол жөнгө салган турган мыйзамдардын бардыгы ушул Конституцияга дал келиш керек. Сиздер айтпадыңыздарбы, жана Япониядагы Япониянын Конституциясында 3 эле принцип бар деп. Туура, ошол 3 принцип тең биздин Конституцияда камтылган. Башкача айтканда, дүйнөлүк деңгээлдеги Конституциянын камтылган принциптердин бардыгы биздин Конституцияда кабыл алынган. Биринчиден ошо жанагы адам укугу, бизде өзүн өзү коргоо мамлекет катары, ушул сыяктуу толгон токой теги иш милдеттерди аткарат да, орусчасы жана функция деп атпайбызбы? Ошонун ичинен бизде биринчиси негиз салуучу, анан элдик деп айтсак болот. Үчүнчүдөн негиздөөчү мүнөзгө ээ боло турган Конституция деп бекеринен айтпайт да. Башкача айтканда, дүйнөлүк стандарттагы башка мамлекеттердин Конституциясы сыяктуу эле бизде дагы ошондой конструкциясы тургузулган. Анан албетте могу кийинки мынакей 11 апрелде өткөн жылы кабыл алынган Конституцияда биздин биринчи кезекте улуттук өзгөчөлүктү, географиялык жайгашкан ордубузду жана башка ушул сыяктуу шарттардын баарын эске алуу менен биринчи жолу мамлекеттик тилде жазылды деп айтсак болот да. Атайын президенттин чечими менен түзүлгөн Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү ошол 3 айдан ашык убакыт иштеп, анан элден түшкөн сунуш пикирлердин баарын эске алуу менен жазылды деп айтсам туура болот. Анан эми мынакей 1 жыл болду. Ар кандай ой пикирлер бар.
Анан конституция эгемендик алгандан бери бир топ жолу өзгөрбөдү, бирок 5 май ошол бойдон калды. Рахмат. Мына сиз айтып өткөн конституция, ошол акыркы конституция биздин куттуу студиябызда, биздин колубузда турат. 2021 жылы жазылган, кабыл алынган акыркы биздин конституциябыз. Эми ушул 5 май 1993 жылы конституцияга кайтыш керек деп көп эле эксперттер кайра-кайра айткандары маалым. Бирок ушул сиздин оюңузду да уккубуз келип жатат да. Маселен, ошол кезде легендарлуу парламент Акаевдин күчү менен кабыл алынганбы же ошол кездеги парламенттин күчү менен кабыл алынганбы? Эми мындай деп айтсак болот да, тарыхты мындай тастыктап коюш керек да. Баягы эгемендүүлүк келгенден кийин ошондо парламент дагы, президент дагы мындай бир эгемендүүлүктүн шарданы менен өзүнчө бир Кыргызстанда мындай деп айтсам болот да, бир өзүнчө бир күнүгө майрам өңдөнгөн бир жакшы учур болгон да. А кезде парламент дагы абдан күчтүү болгон. 350 депутат саны жагынан дагы, сапаты жагынан дагы абдан мындай жогорку деңгээлге ээ болгон парламент болгонда. Анан эгемендүүлүк келгенден кийин сөзсүз түрдө баягы союздун мезгилиндеги тиги бир партиялуулук жана башка ушул сыяктуу толгон токой принциптер биздин бүгүнкү эгемен мамлекеттин шартына жооп бербей калды да. Баш мыйзам ошондуктан сөзсүз түрдө конституцияны жаңылаш керек болчу да. Анан ага чейин дагы бир топ өзгөртүүлөр болгон. 78-жылкы Кыргыз СССРнин конституциясына 3-4 жолу атайын мыйзам менен ошол жогорку кеңеш өзгөрткөн да. Жогорку кеңеш эмес, агесте тиги Кыргыз Республикасынын тиги жогорку совети деп аталган да. Жогорку совети деп аталган өзгөртүүлөр киргизген. А бирок акыркы учурда ошол 5 май 93 жылы Кыргыз Республикасынын ал эми декларация кабыл алынды да. Декларация кабыл алынды, жана башка шарттарга ылайыктуу анан жаңы конституция керек болчу да. Ошон үчүн кабыл алынды. Бул жерден ал Акаев настаивать этти, биринчи туңгуч президент катары, же болбосо 350 депутат легендарлуу парламент катары эмес, сом кирди, жана башка ушул сыяктуу өзгөчө тиги өкмөт жаңыланды, ушул сыяктуу бир топ шарттар конституцияны жаңы конституцияны кабыл алганга тиги бизди мажбурлады да. Ошондуктан тарыхый шарт болду. Рахмат. Чолпонкул ага, негизинен биз кыргыз мамлекети кандай татаал жолду басып өтсө, биздин баш мыйзамыбыз да ошондой татаал жолду басып өттү. Өзүңүз айткандай, мына 2010 жылдагы конституциябыз. Андан кийин мына биздин колубузда турган өткөн жылы 11 мартта референдумдун негизинде кабыл алынган жаңы конституция. Анан да биз айтып атпайбызбы, бул конституция элге кызмат кылыш керек, элдин жашоосу өнүгүш керек деп. 1 жыл өттү. Мына бүгүн 1 жылдан аз эле өттү. Эмнени байкай алдыңыз сиз? Ушу конституцияда. Биринчиден элдин мүдөөсү болгон, эми башка баягы бир топ маалыматтарды сиздер да берип бердиңиздерби азыр. Андан сырткары бүгүнкү күндөгү элдин талабы мамлекетте бир жакшы башкаруу болсун деди да. Анан ушул мамлекеттик башкарууну көшөгөнүн артында туруп алып президент башкарат дагы, а бирок жоопкерчилиги жок өкмөт, жоопкерчилиги жок жогорку кеңеш жана башка болуп келбеди. Ошондуктан ушуну ачыктадык. Азыркы конституция. Бир адам жоопкерчиликти алат деп бүгүнкү аракеттеги жаңы конституцияда президентке жоопкерчиликти жүктөдү. Бул конституцияда ошондуктан көшөгөнүн артында турбай эле сөзсүз түрдө президент жоопкерчиликти алат. Ошон ичинен жанагы дайындаган мамлекеттик кызматка жана министрлер кабинетинин мүчөсүнөн баштап бүгүнкү дайындап аткан судьяларга чейин. Ошондуктан жанагы ротация принциби кирди бүгүн. Акимдердин бардыгында менимче ошол боюнча элдин арасында мындай особо нааразылык жокко деп ойлойм да. Мына жакында 312 Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болду окшойт бул. Советтер Союзунун учурунда болчу бул. Мындай ротация деп айтчу эмес, а кезде жанагындай өзүнүн жерине, өзүнүн элине барып кызмат кылдырбай, керек болсо Союздан, башка республикалардан чакырып келген сот прокурорлор да болгон да. Ошондуктан бул жерден мынакей сотторду дагы 312 судьяны алмаштырып өсүү дагы бир чоң бир эрдик деп айтсак болот да. Себеби мамлекеттик кызматкерлерге, ошонун ичинен сот прокурор болгон элдин ишенимин кайтаруу сөзсүз түрдө манагы конституция аркылуу президентке берген ишенимдин негизинде болуп атат.
эл ушуну көксөп келген. Андан сырткары жанакындай президенттин аппараты, өкмөттүн аппараты бирикти, бир топ мамлекеттик органдардын бардыгы биригип атат. Ушулардын бардыгы мына жаңы конституциядан келип чыккан тыянактын негизинде деп айтсак болот да. Мына элибиз ушуну көксөп самап келген. Андан сырткары мынакей курултай деп айтып келбедик беле? Мынакей биздин ата бабалардан бери келаткан элдик курултай институту. Элдик курултай институту кирди. Анын жаңы проектси даярдалып, бүгүнкү күндө жогорку кеңеште карай кетти. Мына эл ошону элдик курултайда президент, өкмөт башчысы жана башка тиешелүү мамлекеттик органдардын бардыгы элдик курултайда отчет берсин деген. Кудай эмен койсо, ошол мыйзам кабыл алынса, долбоор да кабыл алынып калса, күзүндө болбосо дагы келки жаңырылган жылда президентибиз баш болуп, калган мамлекеттик органдардын бардыгы элдин астында, элдик курултайда отчет берет деген ойдобуз да. Мына ушул сыяктуу жакшы нерселердин бардыгы жасалып келатат. Рахмат. Бир жыл ичинде болгон нерселерди санап өттүңүз. Эми дагы кандай алгылыктуу иштерди жасаш керек? Эми алгылыктуу иштер бизде мындайда ааламдашуу доорунда сиздер жана айтпадыңыздарбы, конституция ушунчалык татаал жолду басып бир топ жолу өзгөрдү деп. Мен айтар элем, конституция бул Кытай сепил эмес да. Бул конституция дагы баш мыйзам. Мыйзам коомдун өнүгүшүнө жараша сөзсүз түрдө өзгөрүп, кошумчаланып, толукталып, эскиси жокко чыгарылып туруш керек. Демек, туура эле көрүнүш бул. Туура эле көрүнүш бул. Себеби коом ушуну талап кылып атпайбы. Биз эми Европаны карап, өнүккөн мамлекеттерди карап ушунчалык тездик менен ылдам өнүккүбүз келет да. Ылдам өнүгүш үчүн эмне кылыш керек? Мыйзамдарды дагы тез-тез жаңалап, бүгүнкү талапка жооп бергидей шартка ылайыкташыбыз керек да. Ошондуктан мынакей президенттин атайын указы менен, Кыргыз Республикасынын президенти атайын указы менен мыйзамдарды Кыргызстанда инвентаризациялоо жүрүп атат. Башкача айтканда, талапка жооп берген эмне көп бизде? Бизде эң эле көп, мен юрист катары абдан капа болом, мыйзам көп. Кээ бир мыйзамдар айрым учурда бир күндүк мыйзамдар бар. Мынакей ушундан дагы биздин жогорку кеңештин депутаттары кабыл алып аткан тийиштүү органдардын баары кичине уялыш керек да. Мыйзам канчалык көп болсо, ал сапатсыз болот. Мыйзам аз болуш керек да, сөзсүз түрдө сапаттуу, талапка жооп бергендей болуш керек. Анан ошондуктан азыр инвентаризация жүрүп атат. Кудай буйрса, конституциянын өзүнөн келип чыга турган бир топ мыйзамдар бар. Анын айрымдары кабыл алынды. Ошонун ичинде жана кабинет министров боюнча, жогорку сот боюнча, соттордун статусу боюнча, курултай деп айтпадым, элдик курултай боюнча. Андан башка бул жерде конституцияда көрсөтүлгөн атайын мамлекеттик органдар бар. Ошонун ичинен улуттук банк боюнча, ген прокуратура боюнча жаңы мыйзам эми кабыл алынды. Андан сырткары жанагы эсептөө палатасы боюнча, акыйкатчы боюнча, ушул сыяктуу жана конституциялык мыйзамдар бар. Андан сырткары конституциядан кийинки бир топ толгон токой жакшы мыйзамдар кабыл алыныш керек да, сапатсыз мыйзамдардын баарын жокко чыгарыш керек. Мына конституциядан кийинки эң эле чоң татаал тапшырма ушул турат. Жакшы, жана элдик курултай деп кучкай токтолуп өтпөдүңүзбү? Нургуз жана жогоруда Япониянын 3 принцибин айтты. Ага чейин уктуңузбу, уккан жоксузбу? Американын 3-чү президенти Томас Джефферсонду биз кеп кылдык да. Анан Кыргыздын өзүңүз жакшы билесиз, ааламдашуу доорунда деле биз атам заманы деп коет Кыргыз. Ошондон бери келаткан улуттук баалуулуктарыбыз бар. Анан ошонун бул жаңы конституциябызда ошонун бир нугу, өзөгү, бир баягы атадан балага өткөн, бубадан бабага өткөн бир салттарыбыз бар, жазылбаган мыйзамдарыбыз бар. Муну өзүңүз жакшы билесиз, Манастын 7 осуяты деди келип бир убакта. Ошол жагы кандай карасак? Эң эле туура. Мурунку конституциялар деле бар болчу. Жанагы 93-жылы 5-майда кабыл алган конституцияга айтабыз деп биздин бир топ тиги жарандарыбыз ошону айтып жүрүшпөдүбү? Абдан туура бу дагычы. Себеби конституциянын баары, мисалы үчүн Япониянын конституциясы биздин жерде, биздин элде иштеши мүмкүн эмес да. Ооба. Алыс барбай эле биз мынакей Россиянын конституциясын алалы, же болбосо кошуна Казакстандын конституциясын алалы. Баягы конструкциясы бирдей эле, жанагы автомашинадай 4 дөңгөлөгү болуш керек, мотору болуш керек, тиги деген. Бирок башкача өңүтүүсү, жана сиз абдан туура белгилеп атасыз, улуттук өзгөчөлүк болуш керек. Ооба. Мына бизде улууну урматтоо, кичүүнү заттоо деген бар. Эн атанын балага болгон тиги камкордугу,
андан кийин караганда баланын эне тага болгон камкордугу деген сыяктуу. Анан сот аксакалдар деген бар. Мен мындан бир 4 жыл мурда Москвада бир чоң конференцияга катышып, ошо жерден айтып барсам, абдан тиги таң калып, ооз ачылып калышты. Мынакей могу жерде биздин Калыгуловдун айтканы бар экен, мен атайын ала келдим. Казгалчын жазган. Бир ооз айткан сөз эле, чектен чыккан тентегин сот милиция жок эле, аксакалдар чогулуп, тескеп койчу өзү эле дейт. Бирок азыр ошондой аксакалдар барбы агай? Бар, сөзсүз түрдө айылда бар аксакалдар, анан алардын баардыгын эле биз акыркы учурда сыйлап эле дежурный чалга айландырып коебодук. Калыс сөзүн албетте кээ бир аксакалдар баягы партиялык система киргенде тигил партия келсе аны колдойт, бул партия келсе муну колдойт болуп айрымдар айланып кетти. Бирок айылыбызда биздин учурубуз эмес. Аксакалдар соту да мына ушул сыяктуу биздин өзгөчөлүктөр толтура. Аксакалдар соту бир дагы башка өлкөлөрдүн конституциясынан мен азырынча кестештер элекмин да. Ошол окшогон өзгөчөлүктөр бизде тиги баягы толук 100% камсыздады деп айтсам туура эмес болор, бирок ушул сыяктуу мыкты өзгөчөлүктөр бар. Рахмат. Ошолордун баары баягы иш жүзүндө реалдуу жашообузду иштесин деген тилекти айтмакчыбыз. Айтсаңыз, сөзүңүздүн башында айтып калдыңыз, ошол тарыхка кайра кичине көз чаптырсак, 1993-жылдары конституциянын кабыл алып аткан учурда ошолар күчтүү талаш, мындай тартышка ээ болгон депчи. Демек, ошол кезде мындай конструктивдүү оппозиция ошол кезде негизделгенби? Ошол кезде ошол легендарлуу парламентте калыптанганбы деп айтсак болобу? Эми калыптанган деп толук мааниде айтсак мүмкүн эмес, себеби ал кезде коммунисттик Советтер Союзунун коммунисттик партиясы болгон да. Ошол компартиянын жактоочулары бир тарапта, анан эгемендүүлүктү жактагандар бир тарапта болуп калып, ошол легендарлуу парламенттин мүчөлөрү өзүлөрү дагы ошол эгемендүүлүккө жакшы ишин албай, тиги Москваны карап, ошол жакта карап кылчактап турган үчүн жанагындай агесте мындай оппозиция деген сөз еще биздин жашоого кире элек болчу да. Ошондуктан баягы эки башка ача көз караш болуп турган учур болгон да. Ошондуктан анан жанагы 115 депутаттын тиги чакырык менен кайрылып легендарлуу парламенттин таркашына алып келгени ошондон болгон. Бирок легендарлуу парламенттин ролу кыргыз элинин тарыхында ошо кездеги эгемендүүлүктүн алып келишине чоң таасир берди деп айтсак болот. Муну эми тарыхчылар дагы жакшылап изилдеп айтат болуш керек дейм. Бир топ жакшы нерселерди, ошонун ичинде биздин желекти, сомду, гербти, конституцияны жана башка ушул сыяктуу бир топ мыкты нерселерди кабыл алып берген. Ал эми ошо фракция деген түзүм кайдан келди эле? Фракция деген эми европалык мамлекеттердин, өнүккөн мамлекеттердин баарында эле бар. Партиялык система болбогондон кийин жанагынтип 6-7ге бөлүнүп, биз дагы эми муну өнүккөн мамлекеттер 100 жылдап кылымдап басып өткөн да. Анан бизге бат эле келип калбадыбы? Бат эле келип калды, биздин баягы өзүбүзгө жакшылап сиңбей калды да. Биздин улуттук өзгөчөлүккө жана ансыз дагы мындай бөлүнүп жарылганга мастербиз го кээ бир учурлардачы. Анан жана фракцияга бөлүнө калып, анан кайра биригип алып туруп, анан мамлекеттик кызматтардын бардыгын өкмөттөн баштап тетиги айылдагы мамлекеттик органдарга чейин бөлүнүп алуусу элге жакпай калды да. Мына ушуну менен жанагы фракция деген маселе ошондон келип чыккан да. Жакшы. Чолпонкул ага, биз негизи эле кыргыз баягы жер шартына карата тоодо жашаганбыз өмүр бою. Көчмөн болуп эркин жүргөн элдерденбиз да дүйнөдө. Анан кайсыл өлкөнү карабайлы, баш мыйзамды жана ыйыкта ошо баш мыйзамга баш ийген өлкөдө өнүгүү болот экен. Экономикалык жактан да бардык тараптан өнүгүү болот экен. Жакшы жашоого барышат экен. Биз ушул жагынан кандай болуп атабыз? Ар бир мамлекеттин атуулу дейли, граждандары дейли, баш мыйзамды сактап атабызбы? Баш мыйзамга баш ийип атабызбы? Ушул жагы кандай деңгээлде деп ойлойсуз? Эми акырдык менен да абдан туура баалап атасың. Биз эми баягы көбүнчө адат менен көнүп калганбыз да. Бир топ нерселер бизге адат болуп калган. Ошону баягы жамандык, жакшылыкта көчмөн эл болгондон кийин өйдө төмөн болгон учурлар болгондо, ошол учурда биз баягы ынтымакта адат болуп калган бир топ нерселер адат шарият аркылуу келгенде, анан буга дагы убакыт керек да. Убакыт керек. Акырындык менен ошон үчүн мына сиздердин телевидениеда, радиодо, массалык маалымат каражаттарында сөзсүз түрдө биз ушу баш мыйзамды
сыйлаганга, баш мыйзамга аткарылышына кам көргөнгө биздин президентибизден баштап жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мына ошолордун бардыгы ушул мыйзам чегинде аракет жасаш керек да. Ошондо анан эл дагы акырдык менен көнөт. Анан мыйзамдарда туруктуу болуш керек деп жана сиздер да айтып атпайсыздарбы? Сөзсүз түрдө мыйзам канчалык туруктуу болсо маамлекетте өнүгүү жакшы болот. Анан сырттан келген жанагы инвесторлор дагы акча сала турган канчалык мамлекетте туруктуулук жакшы болсо, анан алар дагы мыйзамды сыйлап келет. Андан сырткары сөзсүз түрдө сот адилет болуш керек. Мамлекетте да соттор, сот адилеттиги Кыргызстанда орномоюн жакшы өнүгүү болбойт да. Анан соттун дагы, сот бийлигинин дагы, анан жогорку кеңештин дагы мыйзам чыгаруу бийлиги катары өзүнүн табияты бар да. Мына биздин элибиз айтып атпайбы? Жогорку кеңештин депутаттары келе калып эле отуруп эле мыйзам жасап эле шартылдатып кабыл алыш керек деп. Жок, андай мүмкүн эмес да. Элдин тандоосу, эл тандагандан кийин бүттү, ошолор менен биз эсептешибиз керек да. Сөзсүз түрдө аларды ошол жакшы парламентарий болгонго даярдашыбыз керек. Анын үчүн эмне болуш керек? Эксперттер болуш керек. Тиешелүү илимий изилдөө институттары жана башкалардын баары жардам бериш керек. Ал эми соттун жанагындай элдин нааразы болуп атканы табият өзү ошондой. Эки киши даттанып келет дагы бир жагына чечсе, анан экинчи жагы нааразы болот. Анын үчүн эмне болуш керек? Анын үчүн биздин мыкты адвокаттар болуш керек. Туура сот туура чечим кабыл алды бул жерден, акыйкат болду дегенди айтпай атабыз да. Адвокаттар кээ бир учурда тиги менин кесиптештер, коллегаларым таарынбасын, көбү менин окуучуларым, бирок баягы гонорарды көбөйтүш үчүн тигиндей мындай болуш үчүн сот туура чечим кабыл алган күндө да туура эмес болуп калдыбы бул жер? Прокурор минтип айтты, сот минтип айтты деп, анан үчөөнүн сөзү үч башка, бир сөз менен айтканда бирдиктүү укуктук саясаттын жоктугунан анан элдин баары жана капа болуп, нааразы болуп, сотко ишенбей аткан ушундан деп ойлойм да. Ошондуктан Кыргызстанда бирдиктүү укуктук саясаттын жакшы бир концепциясы кабыл алынса, азыр юстиция министрлиги иштеп атат. Аманчылык болсо буга дагы келебиз деген ойдомун. Ошондо элдин биринчи кезекте муну конституцияга болгон, мыйзамдарга болгон, анан экинчи барып турган мамлекеттик башчылардан баштап мамлекеттик органдарга болгон ишеним орнойт деген ойдомун. Рахмат. Бар болуңуз. Рахмат сизге. Дагы бир жолу майрамыңыз менен бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү, жакшы маанайда улансын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер замана менен кала бериңиздер.